Сиздер сүйгөн Сон Шоу программасы дагы да болсо жапжан клиптер менен бөлүшүп жаткан учуру. Азыр бизде конокто студиябызда бир эле конок эмес, бир нече коноктор бар десек болот. Көп кырдуу таланттын ээлери өзлөрүнүн үлгүлүү үй бүлө катары көргөзүп, жана бир туугандар бир гана мыкты чыгарма менен бүгүн сиздерге бөлүшөлүн деп келген экен. Анда кабыл алып коюңуздар. Абыловдордун үй бүлөсү бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиздер. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Сиздерди жаңы күнүңүздөр кут болсун. Рахмат. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Студияда сиздер менен көрүшүп атканыбызга. Жалпысына ызгы салам. Сиздерге салам, микрофонду болушунча жакыныраак алып алсаңыздар болот. Анан бир туугандарды бир менен көргөн чындыгында кубанычтуу нерсе. Бул идея кантип жаралды? Кимге ой келди бирге ырдайлы деген? Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Бул идеяны 2020 жылы ковидтин учурунда апабыздын 80 жылдыгы болуп калды. Ошо жерге барып, анан биз апабызга мындай подарка сыяктуу ырдап калдык. Анан ошондон кийин эле ой пайда болду, бирок тилекке каршы баягы ковид болуп, баягы аралыктар эме болуп калгандыктан кичине алыс болуп калды. Бирок быйыл мына Мореки жерде Тилеккүл деген сиңдибиз өзү режиссерлук кылат. Ушу сиңдимдин демилгеси, анан Нурболот инемдин демилгеси болду. Себеби биз ар бирибиз ушу чыгармачылык жолдобуз, бирок ар кимибиз ар кайсы тармактабыз. Бирок ошо чогулуп апабызга бир подарка кылып коелук деген. Эң сонун белек болгон экен. Айтыңыздарчы, буга чейин дагы ушундай 12 бир тууган биригип да ырдаган ырлар көп учур болду беле? Биз эми чоң нерселерге чыкпаганыбыз менен көрүнбөй жүргөнбүз, бирок тойлордо өз ара ырдап жүрөбүз. Эми мындан кийин чыгып турасыздар да. Буйрса. Күтөбүз. Ал эми клипке кезек бере турган болсок, сюжети кимге таандык, кыргыздын кийимдерин дал ушул клипте чагылдырабыз деген кимге ой келди болду экен? Эми ырыбыз ушу эне жөнүндө болуп аткандан кийин башка жакка кете албайт экенсиң ба? Энени эмне чагылдырат ушу ба? Жакыныраак алыңыз. Адеп көргөн кыз бололук деп деген. Анан ошо эне ак бир периште элестетебиз да энени, негизи эле айымдарды. Анан ошо баарыбыз эле ушу кыргызга жакыныраак кылалы, энеге жакыныраак бололу деп ушул костюмдарды тандадык. Анан ушу ырларды кантип чогурдайбыз дегенде негизи башында Чүрөкүл экөөбүз сүйлөшүп, бөлүштүрүп анан ошо менен ишке ашып кетти. Буйрса күбө болуп атасыздар. Жакшы, анан болдубу бөлүштүрүүдө? Айтыңызчы, Чүрөкүл айым, мындай мага азыраак болуп калды, мага көбүрөөк болуп калды деген учурлар болдубу? Саламатсыздарбы? Биринчиден кыргыз эли менен учурашабыз. Ушундай куттуу студияда, ыйык студияда көрүшүп жаткандарыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздер менен, бир туугандар менен бул ырдын ошо башында бөлүшөбүз деген кыйынга эми кандай десек, учура болду десек дагы болот да. Негизи эле башынан сиз жана жогоруда суроо берип кетпедиңизби, ушундай туугандар менен ырдаган болду беле депчи. Негизи эле ошо биздин эң жол башчыбыз болуп, биздин чоң атабыз Мукул Абылов да. Ошонун биз неберелерибиз, кыздары, уулдары да, алар ошо илгери эле ошо 1987 жылы ушу жалпы республикалык кароосундак да үй бүлөлүк гран-прини жеңип, ушу филармониядан Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониядан гран-прини жеңип алышкан. Ошондой чогулуп, андан кийин ошо чоң атабыздын дагы эмеси бар болчу, ой тилектери ушу менин балдарым ушинтип ырдап чыкса, билим алышса деген. Баардыгыбыз билим алдык, ушул чөйрөдө жүрөбүз. Анан жогоруда Макко эжем айтып кеткендей, ушундай апабызга жакшы сюрприз кылалы деп чогулуп калдык. Ошо туугандардын атынан депчи, муну биздин атабыз күмөндөр Бакытты атамды баарыңар билесиңер. Алар бул иш боюнча билген эмес, апам да билген эмес. Аларга ушу 8 мартка карата сюрприз кылалы, белек кылалы деп ушу балдар чогулуп ырдап койдук. Анан бирок сиз айткандай оорчулукту дагы жаратты. Кайсы жеринде айтыңызчы? Ошо анткени баардыгыбыз эле бул чөйрөдөбүз да. Бул ошо келгендери болду да, мындай. Чогулуп келбегендери дагы толтура, чогулгандарыбыз келдик. Чогулбагандар дагы толтура, ошо билимдүүлөр, ошол чөйрөдө иштегендер, эмгектенгендер көп. Анын баардыгына ар бирине бирден сап болуп
чогулган тийип калды да, жетпей калды, бирок баарыбыз чогурдадык. Аягы жакшы болду. Жакшы болсо эң сонун жогоруда айтып калдыңыз, сиз ар кимдин убактысы көп болгондуктан келе албай калышты деп. Ал эми клип тартылган күнү убактыңыздар кандай болду? Таптык, апам үчүн таптык. Бизден бир туугандардын эң жакшы жери бүт ушу тармакта болгондуктан айткан саат 00 аткарабыз өзүбүзгө тиешелүү нерсени. Бизге кыйынчылык деле жаратпайт чындыгында, бирок мына бүгүнкү күндө эле бир саат мурун айтылды, мына колубуздан келишинче шып этип келип калдык. Ошо сыяктуу биз даярбыз. Айтсаңар баарыбыз келип батпай калбакпыз. Мен дагы бир кошумчалап кетейин деп атам. Абыловдардын биз 11-өөбүз аткардык ошорда. Бул жерде атабыз Мукулдун өзүнүн 3 баласы, мен Канат деген иниси. Экөөсү жээн, 6оосу неберелер. Айтыңыз, жанан мындай ар бир эле үй бүлөдө ар кимдин өзүнүн орду бар го. Анан апаңыздар ар бириңиздерди өзгөчө эркелетсе керек, Ошол аттар жөнүндө кеп кылсакчы? Албетте. Албетте апабыз ар бирибизди атыбызды өзү 80ге чыкса дагы ар бирибиздин небере чөбөрөсүнөн бери туулган күнүн, айын баарын бизден жакшы билип турат. Кимди кандай деп өзгөчө эркелетет? Өзгөчө баарыбызды аттарыбызды уйкаш койгон. Марскүл, Тилеккүл, Жибеккүл, Чүрөккүл, Мөрөккүл деген сыяктуу баарыбызды Маку, Тику, Чүкү деп эркелетет. Ана мырзаларга келгенде эле Марат, Нурболот деп коет экен да. Мараттардыкы деле окшош, Канат, Марат. Мырзаларды деле жөн койгон эмес бизде. Бизде мырзалардан Азат, Канат, Марат, Жанат, Аваз, Намаз, Нурболот, Жаболот деген сыяктуу бүт уйкаштыктар менен коюлган биздин туугандарда көбүнчө. Ошол. Негизи эле таланттуу үй бүлөлөрдүн мындай чогулуп бир чер жазып отургандары да таланттуу болсо керек, Үй бүлөнүн өзгөчө бир салттары барбы? Майрамдарга байланыштуу, ошолор жөнүндө да айтып атсаңыздар. Негизи биз чогулганда, туугандар болуп чогулганда таң атканча отуруп коебуз. Бир отурганда мына кетебиз, ана кетебиз деп сөздөр түгөнбөй каткырып отура берип, анан таң атып кетет. Ошентип отурабыз да көбүнчө. Кызыктуу эле биздин чогулуш. Бир туугандар чогулганда көбүнчө башка теманы такыр сүйлөбөйбүз, анткени бүт баарыбыз чыгармачылыкта болгондуктан ар бирибиздин чыгармачылыгыбыз жөнүндө обсуждение болуп турат. Чыгармачылык айткыча таң атат экенде. Ал эми бул клипти дагы таң аткыча тарттыңыздарбы же аз эле убакыт кеттиби? Нурболот айтсаң, сен сөйлөчү. Бул клипке баягы биз эрте сүйлөшүп, пландап баарындай даярдап алганбыз, ошондуктан көп убакытты талап кылган жок. Болгону баягы чогулуп, анан кийимдер, анча-мынча аранжировка жазуу, музыка тиги репетиция кылган учурларда бир аз эме болду да. Анан клип тартылганы Бир күндө эле ошо өзүбүздүн кудабыз бар. Темирлан кудабызга ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден аябай ошо биздин капризибизди көтөрүп болушунча аракет кылып тартып берди. Анан айтыңыздарчы, негизи клип бүткөндөн кийин жалпыңыздар биригип отуруп алып, анан көргөндө мындай болдубу учурлар? Жактуу, жакпай калды, ушул жерин ушундай кылып койсоң болмок деген учурлар болдубу? Кимге жаккан жок дейт. Айткыла, ушул жерден айткыла дебейсизби? Клип ошо жаккан үчүн ушул жерде отурбайбызбы? Ошондо келбей калгандарга жакпай калдыбы? Жок, негизинен жалпысынан баарыбызга эле жакты, оюбуздагыдай чыкты, буюрса. Ошо жаккан үчүн сиздер менен байланышып келип отурабыз. Анда көрөрмандарды бул мүнөттөрдө кандай клип болду экен деп көп интрига кылдырбастан, анда дароо сиздерге да презентация өтсөңүздөр болот. Келиңиздер, кимиңиздер? Клип жөнүндө айтып кетсеңиз болот. Ушул клипти ушул сөз обону Күмөндар атама таандык. Энекеме деп аталат. Чоң апабызга, буюрса апабызга да ысык салам жолдойбуз бардык. Жазылган. Анан ушул чыгарманы буюрса сиздерге тартуулайбыз. Мен кошумчалап койсом, ушул экинин сөзүн Күмөндөр Абылов өзү жазган. Ошо Күмөндөр байкем армияда жүргөн кезде сөзү чыккан экен, сөзү обону жаралган экен. Андан бери ырдалып жүрүп эле, бирок ошо клипке жетелик. Биз болсо бала күнүбүздөн ырдачубуз, муну Тилеккүл экөөбүз билем, ошо кичинекей кезде той болгон сайын ырдачубуз. Анан ошо жүрүп отуруп ушунча жыл өтүп кеткен экен, анан баягы бир туугандар ырдайт деген кезде ырдап калдык. Анан эң жакшы жери биздин бир туугандардын өзүнүн сөзү, обону жаралып, ошо апасына сагынычына жаралган ыр.
апабыздын майрамына карата чыгарылган ырыс. Анда жалпы бизди көрүп жаткан апаларды сиздердин келе жаткан майрамыңыздар менен деп кабыл алып коюңуздар. Бир эле эмес, бир нече таланттуу инсандардын эмгеги бул мүнөттөрдө бир гана сиздер үчүн энекем аталышына мыкты музыкалык чыгарма, жапжаңы клип кабыл алып коюңуздар. Соншо программасы дагы да болсо мыкты мааны менен өз берүүбүздү улайбыз. Жогоруда гана үйдүн куту болгон энелер үчүн арналган мыкты музыкалык чыгармандагы жалпыбыз күбө боло алдык. Сөзү обону Күбөндөр Абыловго таандык. Абыловдордун үй бүлөсү аткарган мыкты музыкалык чыгармага кол чабуулар болсун. Чындыгында өзгөчө экен, ар бир айымдын, ар бир эненин жүрөгүнөн орун алат деген ойдобуз. Ал эми клип жөнүндө кеп кала турган болсок, кайсы жерде тартылган локациялар жөнүндө да белгилей кетсеңиздер. Бул жөнүндө мен айтып кетсем, бул клипке биздин көп убактыбыз деле кеткен жок. Жана алдыда айтып кетпедимби? Баарыбыз алдын ала даярданып алдык. Ага чейин бул эме болду да, биз сюжетный клип кылалык деп да ойлодук. Ар түрдүү варианттар келип атты, бирок биз канча 12 киши ырдадыкпы? 11 киши ырдадык. Анан ушунун баары кадрга батыш 3 мүнөттүн ичинде ошонун баары кыйын болду да. Анан биз ошон үчүн студиядан таңдадык. Бир локациядан. Анан экинчи локациябыз ушу Дасмиянын ичинде оюлардын арасында ошол локациялар туура болду да. Ошол жактан таңдадык, болгону ошол. Сиздердин өзгөчө үнүңүздөрдү, талантыңыздарды кооздогон бий элементтер дагы болгон экен. Ошол тууралуу айтып өтсөң, сиз бий менен да электенесизби? Ал бийдеги кызыбыз менин кызым болот. Мен окшоштуруп атпаймынбы? Бул кыз консерваторияда сольный пианино окуп, ал кыз болсо актриса. Алтынай Мухамбет деген кыз. Биякта жанагы айтып өтпөдүмбү? Абыловдардын балдары, неберелер, жээндери аралашып, 3 тепкичтен чогулган таланттуулар. Жакшы экен. Анан ушул клипти ырды жаратардын алдында мындай болдубу ойлор? Кандай болот экен деп сиздер толгонууларбы же таптакыр эле өзгөчө күттүңүздөрбү? Кандай элестеттиңиздер? Ошо элестөөлөр, эмоциялар жөнүндө бөлүшсөңүздөр. Элестөөлөр аябай болду. Мына азыр Нурболот инем айткандай, ар бирибиздин фантазиясы аябай күчтүү. Анан бирок биздин ушу 3 мүнөттүк нерсеге баарын батыра албай, бир эле жерге тартылып калганыбыз болду. Болсо бизде идеялар, нерселер көп. Анан ушунча киши ырдап атканда ошо бирден гана, экиден гана сап жетип, ошого жеткенге аракет кылдык. Жеткенге сүйүндүк. Анда дал ошол ичте калган, жан дүйнөдө калган идеялар жакынкы арада анда буюрса элдердин назарына да тартылганат деген ойдобуз. Анда бул мүнөттөрдө биз сиздерге анда микрофонду сунуп, жандуу аткарууңуздарды жалпы көрөрмандардын биргеликте сураналы. Кайсы чыгарма болот ошондо? Айымдардын майрамына карата илгерки элдигир, тал неде тал кыз бурактын ырын ырдап коелук. Жан дүйүм менен. Келиңиздер. Анда мырзалар кошулуп ырдайсыздарбы? Кошумчалап. Айымдар ырдайт, биз коштоп турасыздар. Эң сонун анда кабыл алып коюңуздар, Абыловдордун таланттуу үй бүлөлөрү бир гана сиздер үчүн жагымдуу чыгарма тартууласын. Сонун программанын алкагында. Тал-талда көргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы болгол өңгөнү бай, таңшып берир дар чагыбыз, таңдагы болгол өңгөнү бай, таңшып берир дар чагыбыз, сай-сайга чыккан дарактын саясы белең кыз бурак, сарору болгон жүрөктүн ай, дарысы белең кыз бурак, сарору болгон жүрөктүн ай, дарысы белең кыз бурак. Баракелде талантыңыздарга таазим дейли. Анан сиздер жогоруда айтып калдыңыздар, буга чейин биз ошондо биринчи ирет биригип ырдап атабыз деп. Мындан кийин дагы дал ушундай үй бүлөлүк ырларды уга алабызбы? Кудай буйруса. Кудай буйруса.
сиз айтып аткан жанагы фантазиялардын баардыгын көрөт экенбиз. Кудай буйрса. Жакшы экен. Анан айтыңыздарчы, негизи эле үй бүлө деген соң ар бир эле үй бүлөнүн өзүнө гана тиешелүү салттары бар. Жогоруда айттыңыздар, биздер эгерде сүйлөшүп отура турган болсок, талант таң аткыча депчи. Анан эми үй бүлө бир жакшы көргөн дагы даамдар бар го. Ошол даамдарды да айтып өтсөңүздөр. Үй бүлөлүк тамактардан. Үй бүлөлүк тамактар биз албетте мантууну жакшы көрөбүз баарыбыз. Чогулган жерде манту жасап жейбиз, эт салдырып жейбиз. Негизи бир туугандар чогулганда биздин убакытыбыз жетпей калат. Ар бирибиздин өзүбүздүн идеяларыбызды айтканга, өзүбүздүн ой толгообузду айтканга, өзүбүздүн жетишкендиктерибизди айтканга убакытыбыз жетишпей калат. Анда бул мүнөттөр дал ошол убактылар бар. Ар бириңиздер өзүңүздөр жөнүндө кыскача айтып кетсеңиздер болот ошол жерден. Тиги чүрөкүл бирөө эле айтып койсун. Сизге анда ушундай чоң нерсе берилген экен, ар бир тууганыңыз жөнүндө. Кыскача айтканда кандай Тааныштырып, сыпаттама берип, эмгек жолун сиз айткандай. Жогоруда ушу Марс Күлөжем баарыбызды тааныштырып өттү, эми туугандар депчи. Анан мен да кыскача маалымат бере кетсем, бул биринчи отурган кыз Айзада Марс Күлөжемдин кызы болот, улуу кызы. Өзү ошо Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда окуйт, окуп билим алат. 4-курс сольный пенияда. Андан кийинки кыз Нурболоттун эжеси болот, бир тууган эжеси Айзада. Бул Айзадалар катар менен турган экенбиз да. Бул кыз дагы ушу Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство институтунда азыр университет болуп калды. Ошол жакта уюштуруучулук, продюсерлик факультетинде билим алган, турмушка чыкканда байланыштуу академ алып, азыр кайра улантууда. Андан кийин Марс Күлөжемди тааныштар. Бул Марс Күлөжем ошо Сальвадор Республикасындагы Марвин Рамос деген бир жазуучу бар экен. Ошол уюштурган 121 мамлекеттен турган дүйнөлүк акындар уюмунун мүчөсү болот. Марс Күлөжем Туран биримдигинин сыйлыктарын көп эле сыйлыгын санап талбайсың да, көп сыйлыктарын алды, эфир бүтүп калат. Ошо андан кийин мен ошо Күмөндөр Абыловдун улуу кызымын, атамдын. Өзүм жөнүндө маалыматты айта кетсем, мен ошо республикалык Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте окуп билим алгам. 2004-жылы бүтүргөм ал жарды. Андан кийин Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясындагы бүтүргөм. Ошо андан кийин оркестрда иштедим. Сайра Кезбаева атындагы музыкалык мектепте мугалим болуп иштедим. Коңуздан пианинодан сабак берип, азыр ушуну айтып турайын да кой. Андан кийин айта кетсем, Тилек Күлөжем. Тилек Күлөжем дагы ошо Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетинин бүтүрүүчүсү, өзү режиссер. Буга чейин Балыкчы шаарында Эсен Думанаев атындагы Маданият үйүндө режиссерлукту аркалап келген. Көптөгөн ушу шаардык деңгээлдеги, балыкчы деңгээлдеги ар кандай иш-чараларды уюштуруп, өзү режиссерлук кылат. Азыр болсо Бишкекке которулуп, Орозбек Кутманалиев атындагы Маданият үйүндө режиссерлукту кайра аркалап атат. Андан кийин Маратты айта кетсем, Марат дагы бул өзү Мураталы Күреңкеев атындагы училищаны бүтүргөн, урма аспаптар боюнча. Андан кийин бул дагы Кыргыз улуттук консерваториясындагы бүтүрүүчүсү. 2000 жылы бүтүрдүң эле, Марат? 2016-жылы бүтүргөн, урма аспаптарда ойнойт. Андан сырткары симфониялык оркестрда, народный экөөстө коллегада болуп калды. Көп эле жерде иштейт. Андан тышкары өзү Чоро тобунун көркөм жетекчиси, аранжировка жазат, композитор десек болот, огонтор жаратат. Анан ошо Чоро тобунун солисти Нурболот Абылов, бул дагы Кыргыз Күреңкеев, Мураталы Күреңкеев атындагы училищанын бүтүрүүчүсү. Андан кийин Калый Молдобасанов атындагы даже жетишпей атамайт консерваториясынын бүтүрүүчүсү. Бул дагы оперный, эстрадалык оперный бардыгын ырдайт. Мына сырткары дагы толтура туугандарыбыз бар. Алардын билимин кийинки келгенде уланта алам. Эң сонун дал ушундай таланттуу инсандардын, таланттуу үй бүлөнүн жанында отурганга мен дагы кубанычтамын. Сиздерге, ар бириңиздерге көргөнүзгө кубанычтабыз. Чыгармачылыкта ийгилик, дагы да болсо музыка телеканал сиздер үчүн эшигиз ачык дейли. Бар болуңуздар, жаңы клип кут болсун. Сөзсүз түрдө көрүп турган миллиондогон көрөрмандардын жүрөгүнөн орун табат деген ишеничтебиз. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан көрүшкөнчө күнүңүздөр бейпил болсун. Кызматта болгон мен Айзада, жалпыңыздарды жакшы көрөм.